Транспорт, туруктуу энергетика, агро бизнес, фармацевтика жана санариптик технологиялар Казакстан менен Болгария ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү үчүн негизги секторлор. Президент Астанадагы бизнес форумда белгиледи. Ошондой эле Касым-Жомарт Токаев болгар компанияларын Астана эл аралык каржы борборунун мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө жана анын экосистемасына кошулууга чакырды. Казакстан Европа менен Кытайдын ортосундагы кургактагы ташуулардын 85%-ын камсыздайт. Өткөн жылы эле Транскаспий же Орто коридор деп аталган жүк ташуулар 62% өсүп 4,5 миллион тоннага жетти. Казакстан менен Болгариянын өз ара аракеттешүүсүнүн кийинки багыты агро сектор болуп саналат. Биздин айыл чарба өнүмдөрү дүйнөнүн 70тен ашык өлкөлөрүнө экспорттолгон. Жыл сайын 8 миллион тоннадан ашык буудай жана 2 миллион тонна un менен камсыз кылган Казакстан дүйнөдөгү эң ири дан экспорттоочулардын ондугуна кирет. Биз болгариялык өнөктөштөр менен эт жана сүт азыктарын, балды, өсүмдүк майларын өндүрүү боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Шымкент шаарындагы Лекербек компаниясынын этти кайра иштетүүгө инвестиция салууга кызыгуусун кубаттайбыз. Бул долбоор аймактын экспорттук дараметин жогорулатууга мүмкүндүк берет. A project that will bring in modern technologies and boost regional export potential. Болгариялык ишкерлер Казакстандын түштүгүндө эт иштетүүчү завод курат. Бул долбоорго алар 20 миллион евро инвестиция салууну көздөп жатышат. Бизнес форумда эки өлкөнүн ишкерлери келишим түзүштү. Мындан тышкары болгариялык өнөктөштөр менен сүт азыктарын, балды, өсүмдүк майларын өндүрүүдө кызматташтыкты өнүктүрүү болжолдонууда. Адистердин айтымында кызыгуучулук кокустан эмес, болгариялык ишкерлер үчүн Казакстан Борбор Азия аймагындагы базарларга жол ачат. Для крупных транснациональных корпораций. Ири трансулуттук компаниялар үчүн биздин ички рынок анча чоң эмес болгону 20 миллион калк. Ал эми Борбор Азия тууралуу сөз кылганда бул 80 миллион калк. Сиздерге соода коридорлорду өнүктүрүү үчүн ыраазычылык билдиребиз. Соода коридорлорун өнүктүрүүнүн аркасында биз жакынкы чыгышка, түштүк чыгыш Азияга, глобалдык түштүк өлкөлөрүнө жана Евро биримдик өлкөлөрүнө чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Бул албетте инвесторлор өз өнүмдөрү үчүн дараметтүү рынок катары көргөн нерсе. Ошондуктан биздин географиялык жайгашуубуз ачык жөнгө салуу жана инвесторлорду колдообуз чет өлкөлүк инвесторлор үчүн кызыктуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө Казакстан Болгарияга металлургия жана химиялык өнөр жай өнүмдөрүн экспорттайт. Бул жез, ферроэритмелери, уран, мунай өнүмдөрү, цинк жана алюминий. Ал эми Болгариядан өлкөгө фарм өнүмдөрү, химиялык жана электротехникалык өнөр жай, унаа куруу товарлары алынып келинет.